Ак Бура дарыясынын жээгин көрктөндүрүү боюнча ири долбоор башталды. Жаңы долбоор боюнча курулуш иштери 3 этапта жүргүзүлүп, жергиликтүү бюджеттен 60 миллион сом каралган. Уникалдуу эс алуучу жайдын жалпы узундугу 5 км 400 метр аралыкты түзөт. Ак Бура дарыясынын жээгин көрктөндүрүп, эс алууга шарт түзүүчү көлмөлөрдө веложол, жөө адамдар басууга ылайыктуу тротуарлар жана түнкү жарыктандыруу системасын орнотуу долбоордо каралууда. Кала башчысы дарыянын жээктериндеги мыйзамсыз тосулган жерлерди кайтарууга буйрук берип, жалпы 500гө жакын мыйзамсыз курулуштар сүрдүрүлө баштады. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарбашевдин Ош шаарын өнүктүрүү программасынын алкагында ири долбоорлор ишке ашып жатат. Ишкерлер демөөрчүлөр менен кызматташуунун негизинде шаар жаңы баскычка көтөрүлүп өнүгүү жолунда. Шаардык мэрия каланын өнүгүшүнө кайдыгер каралган инсандарды кызматташууга чакырат. Эл жер үчүн кызмат кылуу ар бир атуулу үчүн сыймыктуу. Бизге азыр канча объекттин сотко биринчи өчүт беришибиз керек, канча тест чыкышы керек, ишке кайсы объект тоскоолдук болот. Ошо менен иш алып барышыбыз керек да. Жерде киоск, газета сатат, китеп сатат, түшүндүңүз да? Скамейкалар отуруп турган.